урматтуу төрага. Страховка боюнча көп эле кайрылып атышат да. Мына 2 ай калды. 1 апрелден баштап күчүнө кирет. Страховка негизи керек. Өнүккөн мамлекеттерде, бүт өлкөлөрдө бар страховка. Бирок чындыгында ушундай темп менен кете берсе, эч ким жетишпей калат да. Ачык эле айтсак, мына күн сайын негизи страховкадан 10.000 машина өтүш керек. 10.000 айдоочу, как минимум. Страховой компаниялар ошого даяр эмес, айдоочулар даяр эмес, кичине жылдырып турса, жайка чейинби, же күзгө чейин, же керек болсо кийинки 1 январдан баштап, бирок убакыт керек да. Көбүнчө жетишпейт, анан жетишпей калып, штрафка түшүп калышат да жөн эле. Кабмин өзү бизге маалыматты берсе, мына жума сайын канча азыр страховой компанияга канча киши келип атат. Ошону маалыматты берсе бизге жакшы болот эле да. Бул темп менен негизи күн сайын 10-15.000 машина өтүш керек страховкадан. Андай жок. Ачык эле айтсак. Ошону урматтуу Алмаз Акунжанович, урматтуу президенттин өкүлү, ошону карап чыксаңар. Себеби проблема болуп калат чоң. Рахмат. Маселе ушул ОСАГО жөнүндө болуп атат. Автотранспорттарды камсыздандыруу маселеси. Бул айтып коюш оңой эле, 1 апрелге чейин каттап бүткүлө деп. Азыр эле мен коллегам айтты, күнүнө 10.000 машина, физически невозможно. Техникалык жабдыктары буга мүмкүнчүлүк жетпей деген, жеке менчик компаниялардын. Бүгүн эртең менен интервьюсун угуп келдим бир страх компаниянын өкүлүнөн. Абдан бактылуу сүйлөп атат. Ал бактылуу ким бактылуу болот? Кыргызстанда бир 2 миллион машина болсо, ошолордун ар бири жок дегенде 1600-дөн 3000 сомго чейин төлөй деген. 1600-дөн 3000 сомго чейин. Эми элестетип көрүң. Ошо 2 миллионду 2000 сомго орто эсеп менен көбөйткөндө 2,5 миңге канча акча түшүп атат. Бул бир, экинчиден барсаң эле каттай койбойт экен. Праваңды сурайт экен, паспортуңду сурайт экен, тех паспорту сурайт экен. Эң кызыгы машинанын ээсинен доверенность алып кел деген талап бар экен. Бирөө Россияда жүрөт, жөн эле оформление кылып коюп. Бирөө больницада жатат, бирөө төрөп жатат. Кандай кылабыз мунун бардыгын? Электронный версиясы жок экен, интернет менен алыш мүмкүн эмес экен. Баягынын таягы, эс турбаганда кайра кетип атабыз. Муну ала турган болсок, социалдык чоң чыңалуу болот. Кийинки митинг ошол страх компаниялардын имараттарынын алдында болот. Ошого муну ким лобби кылган, албетте биз кабыл алган жокпуз мурдагы депутаттарга. Эли журтубуздагы барганда көпүрө куруп бер, жол куруп бер, канал куруп бер деп атып, мына закондорду карабай өткөзө берип, ал жакта элге жагабыз деп, бул жакта закондорду карабай. Муну ушуга келип атабыз. Бир закон туура эмес кабыл алса, ушул 7 миллион элдин шору. Урматтуу төрага, ушул маселени сиз да көтөрсөңүз, жок дегенде мораторий керек. Кече Чубак ажыке да айтып атат, бул арам, жөн эле жанагы шылуундардын бекер акча табышынын жолу экен. Ошончо машина төлөп атат, сөзсүз төлөш керек. Кайра бирөө кырсып болуп ала турган болсо өтө кыйын болот. Энеңе бар, атаңа бар деп туруп, аягында өзүң күнөөлүү экенсиң деп төлөбөй койсо эч ким эчтеке дей албайт. Ашып барса 150 миң сом экен. 30 күндө төлөп беребиз дейт. Антпай койсоң деле эч кимдин колуна эчтеке келбейт. Көрүп атпайбызбы азыр? Ошон үчүн ушуну же нарга жылдырыш керек. Же мындай ыктыярдуу эле адам страховканы өтө тургандай эреже болуш керек. Бүт өнүккөн мамлекеттерде андай эмес, мен Америкада окуганмын. Ал жакта мындай жок эле болчу. Билбейм, эмне кирип кетпесе.